ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын ээси жаратуучусу Аллах субхану ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Жананын пайгамбары биздин көсөмүбүз, жол башчыбыз, биздин чыктандыруучубуз, жетекчибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салаваттар айтат. Андан соң ассаламу алейкум Кыргызстан. Бүгүн да назарыңыздарда 5-каналда түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн аттуу долбоор менен эшик какпай кирип отурабыз үйүңүздөргө. Бүгүн да Орозонун дагы бир кереметтүү күнү, дагы бир Орозо мектебинин сабагы аягына чыгып отурат. Бүгүнкү күндү биз аяктар алдында күндөгүдөй эле сиздерге коомубуздагы эң бир таанымал болгон, оозунда сөзү бар, ою бар, өзүнүн орду бар адамдардан алып келип маек куруп берип келе жатабыз. Бүгүн да Кудайга шүгүр майданыбыз кур эмес. Бүгүн да сиздерге атайын маек куруу үчүн мен эки керемет инсанды чакыргам. Анда тосуп алыңыздар. Биринчиси кыргыз журналистикасынын аксакалы, биздин устазыбыз, кыргыз журналистикасынын динозавры десек да болот. Скелетти турат. Бейшенбек Бекешов агай бүгүн бизде конокто. Жана ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын адиси, дават бөлүмүнүн адиси Билал устаз Сайпиев. Салам алейкум. Кош келиңиздер. Кандай орозо? Кыйынчылык жокпу? Кудайга шүкүр бар. Аллах таала үй-бүлөңүздөргө тынчтык берсин. Телеген максаттарыңыздарды кабыл кылсын. Ар бир кылган кадамдарыңыздарга, ар бир кылган ушул айдагы аракетиңиздерге эселеп сыйлыктарды берген болсун. Эгер сыр болбосо 700 кишиге канча сомдук чыгаша бар? Былтыркы жылы студенттер каникулда болуп калып, бизде 35 000 сомго аштырчык. Быйыл студент дагы бар да, биз өзү 8 микрорайон, 10 микрорайон студентский городок деп коет, илгерттен эле. 7-8 университет бар. Анын үстүнө 7 микрорайон шейиттер мечити ачыла элек. Кудай буйрса жакында ачылат. Анан ошол эл көп болгондуктан 700 кишиге быйыл 40 000 кылдык старт. 40 000 сом. 40 000 сом. Буга эми аш, эти, бардыгы тамагы ошо 40 000 сом болот. Андан тышкары байкелердин кеңеши менен бир аз дасторконду көркөмдөбөсөк болбойт экен деп, баягында мөмө жемиш, помидор, алма, андай-мындан таттууларга дагы 10 000 сом кошуп, 50 000 сом болуп атат быйыл. Бир күндө 700 киши. Кудайым буйрса, Борбордук мечитте канча сом чыгашасы? Борбордук мечит андан чоңураак, албетте борбордук болгондон кийин канча экенин билбедим, бирок биз өзүбүздүн мечитибизде бүт эмелер бүттү. 30 күн орозо очерет толуп бүттү. Орду алынып калды. Орду алынып калды. Анан анча-мынча байкелер келип атат, 5 000 сом, 10 000 сом кошуп ушундай кылсак болобу деп. Анан мен ага айтып атам, Кадыр түн күнү келиңиздер, 11-июнь күнү. Ошондо биз Кадыр түнгө 200 000, 250 000 сомдук ачырыш керек десек, алда талаш болуп атат азыр эки байкенин ортосунда. Мен кылайын. Ихласы строй алып койду Кадыр түндө. Биз ачып берели деп. Макул дедик. Андан бөлөк эми ошол Кадыр түнгө 5 000, 10 000 сомго өзүңүз продуктаңызды алып, суусундугуңузду алып, шербеттериңизди алып келе берсеңиздер боло берет деген бир эме кылып атабыз. Азыраак акчасы барларга. Бешеке, эсиңизде барбы? Азыр сиз башында айттыңыз. КТРда алгачкы оз ачыруулар. Мен эсимде сиз таап келет элеңиз. Аяктан бияктан КТРда мына 5 адам болду, 6 адам орозо кармайбыз деп. Мына ушул бүгүнкү күндөгү абалы менен ортодо не деген курбандыктар болду? Кантип жеттик ушуга? Эми муну эсептеген статистика жок. Бирок ушул Кудай ушул биздин элибизге мындай оң карап атат го. Өзү эле келатат. Өзү эле келатат. Көп нерсе ушунчалык береке көбөйдү. Азыр студенттер мен бүгүн оз ачырам дейт экен да. Анан студенттер. Анан кайдан очурасың десе, мен Касим мечитине алып барып ачырам. Экинчиси мен борбордук мечитке алып барып ачырам деп анан. Жок, алып барганы дагы бир чети тамаша да. Бир чети ала ачырбайт, эми тиги жерде даяр тамакты берет. Биздин заманда, биз студент мезгилде кайдагы бекер тамак эле. Азыр бекер тамак. Жердин баарында каалаган киши ооз ачар маалында тамагын ичип жүрөт. Тамак деген маселе жок калды. Жакшы тамак. Бу ажеке Молдоке айткандай, жакшы тамак. Улам жаңы мындай таттуулардан бери кошкон, сонун тамактарды. Андан дагы азыр баягы араптан, түрктөн сураган деген жок калды.
жалаң кыргыздар өздөрү. Чындап эле чет элдиктер бизге угуз ачыргандары барбы? Бар, мурдагыдай эмес. Азыр мисалы үчүн мен бүгүн мына эфирге үлгүрбөй калам деп пробкада Борбордук мечитти ачтым. Өрүгү бар, алчасы бар, гиласы бар, суусундуктун 3-4 түрү. 5 бармагы бар экен бүгүн центральный мечитте. Аш, күрүч аябай жакшы болду. Мен ушул 20 күндөн бери ачып аткан ушул ифтарымдан эң түркүнү бүгүн ушул болду да. Анан эми дуа кылып койдук. Ушул кайыр кылган байкебиздин Алла таалам ыйманына береке берсин деп. Бешеке, бүгүнкү күндө кыргыздар берген элби же дагы эле суранып отурган элби? Жалпысынан. Жок. Мен кече күнү эле бир көрсөтүү жасап эфирге чыгардым. Өткөн 5-күнү кетти. Заманбап кайрымдуулук деген. Бул бир Данияр Чормошев деген баарыбызга тааныш жигит бар. Ошол аябай мындай демилгелүү кыйын жана муслимбиз деген. Качан карасам чуркап тартып жүрөт. Ушундай жаны тынбаган жигит да. Ошонун колунда эч нерсе деле жок. Бир үйү бар, бир машинеси бар, башка эч нерсеси жок. Бирок ушунча көп кишиге мындай кайрымдуулук уюштуруп алат да. Чет өлкөлөрдөн Кантип уюштуруп алат, айтат. Мен деген ушул жардам берсем, мага Кудай ошол рызкыны мага берет деп. Анан кийин 50 кишиге жардам берем десем, 50 кишинин рызкысын мага берет, 100 кишиге жардам берем десем, 100 кишиникин берет деп коюп анан жүрөт. Анан ошол өңдөнгөн толгом кишилерди уюштуруп алыптыр. Анан алар акча жыйнап берет экен баягы. Анан кийин беркинде болсо список эмес тизмеси бар, жанагы эмелердин. Бебечелердин. Мажбурлардын да, жанагындай муктаждардын. Анан алар анан кийин таратат кезек-кезеги менен. Анан ошонун артында толгон жанагындай кезек күткөндөр турат дагы элечи. Эми бергенге бирөө болсо алганга 6 дегендей эле. Анын үстүнө бүт ошо көрсөтүү өткөндөн кийин менин телефонумду тытты. Берейин деген киши жок кыса. Эми табылып атат азыр. Бар эле бая. Дагы эле алайын дегендер. Алайын. Анан эң кызыгы ушул жерде. Ошол алайын деп тигил жанагы ошо Данияр менен таратышканга да бардык да. Биз ошо көрсөтүү тартып аткандачы кимдерге таратат болду экен. Ошондо жанагы балалуулардын көпчүлүгү ажырашкан. 10дон 9 жалаң ажырашкандар. Атасы же энеси өлүп же мындай жетим калгандар жок кыса. Жалаң ажырашкандар. Социалдык жетимдер. Анан эми берер киши жок болсо анан кимге берет? Анан ошолорго берип атат. Анан ошолорго дагы анан Кудай бояка дагы салбай анан кийин келе деп турат. Андан сырткары мына мечиттин алдында кыргыз келиндер, кыргыз кыздар жапжаш качан кайыр сурачу эле. Азыр ар бир мечитте ушунчалык көбөйдү. Анан кийин минтип турат, андан дагы анан операцияга бер, энеме операцияга бер, баланча операция. Анан 1 жыл бою операцияга сурайт. Сүрөт 1 жыл бою саргайып кеткен. Анан Сүрөтү да саргайып кеткен. Ошону ушинтип сура. Эми ошону Кудай бирок мындай да. Кейде деген акылды кар киштен үйрөнөсүң, кейде акылдуудан үйрөнөсүң, кейде жаштан үйрөнөсүң. Мен бир ушул жаш баладан үйрөндүм акылды. Ошол айтты дейт, менин атам эмне кайырчыга бербейсиң деп сурады дейт. Анан кийин эмнеге берем? Мунун колу соо эле го, өзү жамбакпайбы десем дейт. Сен бергенге жаралгансың, Кудай сени бергенге жараткан. А тиги болсо алганга жараткан. Сен тандабай бер деди. Ошол баладан кийин мен азыр мисалы тандабай калдым. Ошолордун Кудай кайырчылыкты ушу башынын ичине салып коет экен да. Могу жерине салып коет экен. Өмүр бою ошол жанагы операцияга сурап отура берет да, операциядан дайын жок. Бирок кайырчы болуп ошентип сураганга жара алган. Эмне кыласың? Анын мээсин аны оңдой да албайбыз, эчтеке да албайбыз. Бул шариятта кандай калат ошо тилемчилик? Мен суроо берип өтөйүн. Мечиттин имамдары ушул кайырчыларга бербегиле деп айтса болбойбу? Себеби булар кээде мазаңды алат да намаз учурунда дагы. Мен Абдышкүр Дамыланын баянын уктум да. Чыныгы баягы муктаж деп мечиттин төгөрөгүндө кайыр сурап отургандар эмес деди. Себеби булар кесипке айландырып алды дейт. Эгер ким кайырчылыкты кесипке айландырып алса, пайгамбардын хадиси бар, 70 жакырчылык эшикти Алла таала ачып коет экен да. Бири эки болбойт экен да. Чыныгы муктаждар алар сурабайт дейт. Аны сен өзүң издеп барып беришиң керек дейт. Куранда да ушундай маанилүү аят бар. Ооба. Ошонун үчүн баягы бизде мисалы үчүн азыр ушундайлар көбөйүп кетти. Негизи кайыр сурагандарчы. Негизи кайырдын маселеси мындай. Эрте менен чыгып
эгер 7 теңге кайрып бере турган болсоңуз, биринчи көрүнгөн адамга берип койсоңуз бул дурус болот. Бирок кечке курун ал кайрчы сизден бай болот да. Сиз акчаңызды жок кайтасыз, анын чөнтөгүндө 1000 сомго жакын акча болот да. Ошонун үчүн эрте мененки сооп болот. Анан баягы албетте кайрды дагы бардыгын ошол өзүңдүн жакындарыңдан бере баштасаң, биринчиси кайыр бергенин сообу болот, экинчиси тууганчылык, мээрим, мухаббат ашат экен да. Сизге жакын болот. Бирок эми биздин кыргыз деген албайт да, жана кайырчыга берген 5 сомду берсең эмнеге берип атасың дейт. Эми азыр мисалы бүгүнкү күндө эл 2015-тен бери байып калды. Бизге мисалы молдолорго кайрылат. Мен кантип зекетимди берсем, кандай малымдан, алтынымдан, күмүшүмдөн, товарымдан кандай чыгарам деп да. Ушуларды айта берейинби? Мисалы үчүн кой 40 койго жеткенде бир койду берет да. Бирок жыл айланыш керек. Зекет маселеси. Уyu 30 уйга жеткенде бир торпок берет, бир жашарлык. Жылкынын маселеси мындай эмес. Жылкынын насабы жок, мындай өлчөмү жок да. Жылкы эгерде жайлоодо 6 айдан көп оттой турган болсо, бир жылкыга 1 динар деп коет. Бүгүнкү күндө 40тан 1. Жылкыңызды базарга алып чыгып сатсаңыз, 100 000 сомдук жылкы болсо, 40тан 1 2,5 миң сом болот. 80 000 сомдук жылкы болсо, 2 000 сом болот. 60 000 сомдук жылкы болсо 1,5 миң сом. Ар бир жылкыга өзүнчө зекет бересиз да. Ушуну менен кутуласыз. 40 жылкы болуш керек деген. Ал 40 жылкы кылыш кыйын да. Жылкы көп жейт да. Барлар дагы бар, бирок. Мен өтүнөм. Бу зекет маселесине киргенден мурда берки кайыр маселесин бүтүрөлүк. Ооба. Мына мечиттердин алдында отурган, мына Бешекем айтып аткандай. Мен бир жолу мечитке кечки шамды окуган барсам, тилемчилер колунда 1 пачка акчасы турат Бешеке. Мен чөнтөгүмдө тыйыным жок эле. 1 пачка акчасын эсептеп атат, мени көрүп баке деп. Сен мага беришиң керек, азыр сенин колуңда 1 пачка акча турат. Мен жол киреге тыйыным жок. Десем мени жаман карайт. Мына ушуну имамдар токтотсо болобу? Айдаса болбойбу ушу мечитте? Эми имамдар токтоткондун бир эмесин айтайын. Мына Борбордук мечитте күн батыш жагында, мехраб жагында ворота бар ошо эшикте. Бир аял отурчу, дайым ошол жерде кайыр сурапчы. Анча-мынча өткөндө берип коюп, ушул аял кокус кайтыш болуп калды. Анан биздин кассирибиз, даватчы балдар, башкалар бар, ошону мүрзөгө алып барып көмөбүз деп барсалар, үйүндө 1 миллион 200 000 акча бар экен. 1 миллион. Демек, ден соолукту дагы караткан эмес да. Ден соолукка сураган, бирок ден соолуктан акча эме болгон. Бул оору окшойт да. Эми ошондойлор бар да, жок эмес бар. Эми ошондуктан ар бир Алла Таалам ар бир адамга ошол өз рызкысы менен негизи кайырчылык кылгандан Алла Таалам сактасын деп дуа кылыш керек да. Пайгамбар дуа. Имамдар ушуну жарыяласа болбойбу? Ушу бербей эле коюңуздар, жакшы адамдарга бериңиздер деп. Жарыяласа болот, айтышат анча-мынча имамдарчы. Жакшы муктаж адамдарга бергиле, булар кесип кылып алды деп. Кесип кылып алган өзү жакшы эмес да. Бешеке, элди бергенге кантип үйрөтөбүз? Мына жанагы Данияр деген жигит ошол жалаң эле ошо зарплаты, эмгек айлык менен жашап аткан эле балдарды уюштуруп, ошондо 1000 сомдон жыйнайт экен бир, анан кийин ошолорду алып жанагы жөнөкөй кишилерге таратат экен. Ошолордун колунда эчтеке жок балдар да, байлар эмес. Ушул катардагы эле жанагы эле карапайым эле кишилер ушул биздин бүттүн муктаждарды багып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Жанагы биздин сараң байларды, жана тойбогон топор байларды, эч кайрымы жок байлардын оозун карап ошолорго көз каранды болуп кантип үйрөтөбүз Бешеке? Үйрөтсө болот экен. Ушинтип эле жанагы намысына келтирип, келчи ушул айыл. Мен эмнеге сизден муну сурап атам Бешеке? Сиз массалык маалымат каражаттарындагы оболтодой орду бар адамсыз. Балким ушуга бир өзүнчө бир кыймыл керекпи, өзүнчө бир сабактар керекпи, коомдук пикирди муну бергенге не жетсин дегенчи мындай. Мисалы үчүн берген адам рахаты башка да, анын колунда бар жоктугунан эмес, берген укмуш рахатта. Укмушта айтып атат жанагы балачы, ушу айына 2 жолу кафеге барбай эле коелчу дейт экен. 2000 сом кетет экен. Ушуларга берип коелчу. Ушул бир жана муктаж үй бүлөгө 2,5 миң сом бир айлык азык түлүк болот экен. Ошол бир айлык азык түлүктү таратып атат да. Ар бир үйгө 2,5 миң сомдун азык түлүгүн таратып атат. 30 үй бүлөгө берип атат экен. Эмки
жолу 100 кылабыз деп жүгүрүп жүрүшөт да. Колунда жок эчтеги. Анан кийин өзү эметпейт. Ал ушундай формат алыптыр да. Мурда ошонун баарын шалпактап 2 жума өзүм таратчымын дейт. Анан кийин жадайсың дейт. Жанагы орус айткандай неблагодарный иш. Анан кийин ошентип бир күн анан деген интернеттен айттым дейт. Ай, ушуну таратканга демилгечи эме кишилер барбы десем дейт. Өздөрү волонтер болуп анан өздөрү кел дейт, мен таратайын. Эшеке, телевизордон эмне кылсак элди үйрөтөбүз. Ушул эле демилген улашыбыз керек экен да. Менимчечи. Ушул эле демилген улап келгиле. Маурекил не багып алалы, момча кишиге тамак жеткирип туралы, маурекинче кишиге сен жеткирип тур. Азыр тиги Данияр бөлүштүрүп коюп эле жүрөт экен. Жөн эле бөлүп коет экен, анан өзү деген ортодо анан ушундай. Числосун айтып коет. Силерде дагы эмне демилгелер, эмне ойлор бар ушул берүүчүлүктү өнүктүрүү боюнча. Мына мисалы үчүн мен бир фонддо мен да кызматташам. Толтура берген адамдарды көрөм. Бар. $40 джип менен келип алып кеткен аялдар бар. Эжеке, сиз өзүңүз бере тургандай экенсиз, мен күйөөм жок, мен балам жетим дейт. Кантип үйрөтөбүз ушуларды? Бергенге. Өзү негизи ядул улия хайрум мин суфла дейт да. Өйдөнкү кол астыңкы колдон жакшы. Себеби өйдөнкү кол берүүчү кол болот экен да. Бергенге берет Кудай. Кудай деген куркабайт, Алла деген ачкабайт деген ошо. Биз мисалы үчүн эми ушуну кишилердин мисалы үчүн азыр биздин муфтиятыбызда садака фитрлер чогулуп атпайбы? Бүгүнкү күндө арыздар жазылып, жардамга муктаж адамдар. Ушуларды мисалы үчүн майыптар үйгө, карылар үйгө ушул жеткирип атабыз. Ортомчу болуп бергендердикини кайра жеткирип алып барып берип. Анан жумаларда бизде хутбаларда ушул темалар бар атайын. Садака боюнча, кайрымдуулук боюнча, зекет боюнча, анан фитр келе жатат жакында. Бул фитр садаканын мааниси айт күнү байлар менен кедейлер бирдей болот да. Негизи айт намаз окулгандан кийин ар бир мечитте саат пешим намаз окулганга чейин таркатып бериш керек да. Мана ушуга өтсөк жакшы болот. Анан 10 күндөн кийин кел, 20 күндөн кийин кел деп кечиге берет да. Бул тез өзү бере турган күнү ошол менен бүтөт да өзү. Ошол менен бүтөт, бирок аны кечиктирбеш керек да. Кечиктирбеш керек ушуну. Мен бирдеме кошуп коеюнбу? Мыка. Бул бере турган кишиге бергиси келбей аткан. Ушуну бергиси келбей аткан кишиге. Бул ыймандын аздыгынан деп атабыз да. Анан кийин илгери айтчу, кыргыздыкы 40 жылда, анан кийин бир неме жасасаң ушул жакшылыгың деле жамандыгың бир 40 жылдан кийин келет. Азыр 40 мүнөттөн кийин эле келип атпайбы? Ошол сыяктуу ушундай элдин баарын айтат элем. Силер кааласаңар Кудайды деле сынагыла. Өзүңөргө Кудай бул жерге ишенич бербесе, Кудайды деле сынагыла. Берип көргүлөчү. Кайырды. Кандай кайтарып берер экен? Бербей калсачы башка нерсеге кирип кетет. Жок. Көрбөй калсачы анын бергенин. Жок, ошону көрөт. Кудай дароога илгери деген дагы 1-2 күндө, эме 2 жумадан кийин, 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин кайтарат эле го Кудай делечи. Азыр илгиртпей, босогодон чыгарбай кайтарып калган zaman. Эшеке, маселе ушунда болбойбу? Мына мен суроом көрдүңүзбү? Бербей калсачы деп атпаймынбы? Адамдар ошо суроо да. Бербей калганы Бергенин көрбөйт да, мисалы үчүн. Аны азыр мен 10 сом берсем, эртең менен эшикти бир такылдатып 700 сом алып келиш керек. Башка нерседен келип аткан баласынын ден соолугу, өзүнүн бир баледен калас болгону, буну да берип атат деп эсептелбейт да бул. Пайгамбарыбыз айткан да ушуну. Ас-садакату радду бала дейт. Садака берсеңиз, келе жаткан балени, тоодой балени кайтарат экен да. Ушуну биз билбейт экенбиз. Биз бизнес ой жүгүртүп өтүп алдык да. Буну азыр мен 10 сом берсем, Куранда 700 эседеп турат, эртең мага 7000 сом келиш керек. Келбесе кана бергени, бере белем, кана эми. Мына ушул нерсе кармайт окшойт дейм да бизде көпчүлүктү. Муногу азыркы абалың деле ошонун бергени, муногу оорубай жүргөнүң деле ошонун бергени деп түшүнүшү кыйын окшойт. Ушу орозо учурунда эле мен 1-2 жерге мындай майдалап берип койдум да. Анан кызык да ушул. Бир таптакыр түшүңө кирбеген жактан ошол эселеп кайра келди да. Анан кийин дагы бир кызыгы, мен 10 жыл илгери берип койгон карызымды бирөө көтөрүп келиптир. 10 жыл илгерки карызды ким алып келет? Мен аны унутуп да калгам. Бергенимди да унутуп турмун. Ошол алып келди. Анан кийин кайра корком да. Ого бетер корком Кудайдан. Кудай.
Кудай. Мына берген деген ушу да. Ооба да. Аллах кабыл Мен Мисирде жүргөндө бир үй бүлөнү көрдүм бешеке. Кыргыз балдар жашаган, талабалар жашаган жатакананын оозунда бир үй бүлө жашайт. Эр катын, 2 кызы бар. Эшиктин алдында биягы 4, аш барса биягы 2 метр, биягы 2,5 метр болгон таар бар. Таардын үстүндө бир пакет бар. Куржун сымал. 2 пияласы бар. Мен ушуларды аябай байкадым да, күнүндө кирип байкайм. 2 пияласы бар. Анан бир төшөккө окшош эчтеке бир жата турган нерсеси бар. Болду, башка эчтекеси жок. Күйөөсү күндө эртең менен кетет. Аерде 5 жунайга, биздин акчага 1 жунай 12 сом, 5 жунайга 6 чабат берет. 5 чабат берет. Кечке иштеп, калама. 5 чабатты көтөрүп кетет, ушу 4тө отуруп алып, жанагы пиялага туурап, жөнөкөй сууга туурап, ошону кезек-кезек менен күлүп отурушуп, кадимки үй бүлө көчөдө жашайт. Жайын, кышын. Бир дарак бар. Эми Мисирде кышында деле 20 градус. Ушундай ысык. Жайын, кышын ошондой жашайт. Анан мен бир күн ушуларга акча берип коеюн деп, анан сурадым балдардан, "Молар акча берсем, канча берсем болот?" десем, "Берсеңиз капа болот, албайттылар" дейт. Акчаны албайт дейт. Ошол үйгө, кабат үй да, үйдө тургундардын үйүндө тиричилиги болсо, кылып берет экен, ошого кичине акы алат экен. Мен муну менен эмнени айтып атам? Мына ошолордо акча жок бейшеке. Акча жок, эчтекеси жок. Бирок алар муктаж эмес. Жанагы Bizde muhtaçlar degende kimde aytып atабыз? Men Kırgızda андай да көрө элекмин да, бир таардын үстүндө тамы жок. 2 пияласы менен жашаган адамды көрө элекмин да. Же мен чыга элекмин бир жака. Бирок бардыгы муктаж. Мындай да, байлык напстын токтугунда деп айтат да. Кээ бир адамдар бар, семьясында бактылуулуктун сүрөтү бар. Чоң сарайлар, кан сарай, чоң машиналар, чоң бизнестери, чоң. Бирок үйүндө, семьясында уруш, жанжал, бири-бирини соттошмой, баягы бир дасторкондо чай ичпей, бактысыздык көрүнүп турат да. Кээ бир үй бүлөлөр бар, жүрөгүндө ыйманы бар, канеет кылган, топук кылган, сабыр кылган үй бүлөлөр. Самандан жасалган временка үйдө жашайт. Бирок ысык суу деле жок, ошо кранттагы сууду ичип, бирок бактылуу да. Бирок бактылуу. Себеби жүрөктө токчулук бар. Напсынын баягы ачкачылыгы жок да. Пейил ток. Пейил ток. Мына ошонун үчүн мен айтам, атам заман мурда ушундай болгон да. Пейил ток болгон. Азыр канчалык кооз болгон сайын баягы адамдар не болот, пейили бузулуп атат да. Мына ушундай. Жетпейт. Ислам тарыхындагы Умар халифанын тушундагы ушу эл кайрса да калбай калган заман болгон деген аңыз кеп бар го. Ошондо менчи ушул пейилдин токтугунан албай калса керек деп ойлойм да, бүгүнчү кантип өлүшү баары эле жетип калсын ошол заманда. Ошол пейил ток, анан жер тамагы болсо, кийип турган кийими болсо, башка эмне кереги бар деп ушинтип албай калган. Жана сиз ыйман деген сөздү айтып өттүңүз бешеке. Мына ошо ыйман маселеси болсо керек. Ал ыйман эмнеде десе, мен ушун жообун берем деп билет да. Ашыкчанын эмне кереги бар? Мен буга жооп берип, эмне кылам буга жооп берип? Азыр мага жетерлиги болот ошо. Азыр мен айтам ошо кыргыздардын үйүнө камдалганды сата турган болсоң, 4 Кыргызстан келсе керек. Дейм да, камдаганбыз аябай эле. Бирок эмнегедир өзүбүздү кедей ойлойбуз. Жетпейт. Умар разияллаху анху Хумус мамлекетиге барып, ошол жердеги башчы болуп өзү дайындаган Саид ибн Амир Жумахиге бир мындай баштыкта 1000 динар берет да. Ушунча жыл динге кызмат кылдыңар деп. Анан ошол жерде бул алар кеткенден кийин аялы менен кеңешет да, эмне кылсак дегенде, эми биз деле кызматчысыз эле ушундай бир жашадык, эми бир кызматчы алайлы, буюмдарды сатып алайлы дегенде мындай деп айта баштайт да аялы. Толтура нерсени айтып салат, 5 мүнөт элечи. Анан ыйлайт. Эмнеге ыйлап атасыз дегенде, "Ал-яума дахалат алайя дунья литуфсида ахирати" деди. Бүгүн тынч жашап аткан үй бүлөбүзгө дүйнө кирип акыретибизди күйгүзүп атат деди да. Мына эми дүйнөкордук башталды. Биз ушуну деди, бир эң муктаж затка карыз берип койбойлубу? Керек мезгилде алабыз деди эле. Макул деди. Жетим жесирлерге таркатып берип койду да. Мына ушул бул 3 жолу кайталанды ушундайчы. Умар менен
ошо Саид ибн Амир Жумахидин эмес өмүр баянында. Шуну эми жана өзүң айттың эле бүгүн саясатчы жок эле отура алчы депчи. Эми болбой чыдабай кетет экенсиң да. Мына азыркы бүгүнкү күндөгү мына байлыктын тиги дүйнөгө жеткирбей эле бул эле дүйнөдө тозогуна айланып атканын көрүп атпайсыңбы? Чыгарып атат. Кайсы ягынан гана чыгарбай атат. Эми ошол ичкен ирим жегени желим болуп бирөө качып жүрөт, бирөө камалып атат, дагы бирөө камакты күтүп отурат, дагы бирөө дагы эмне болуп отурат. Эми ушул кандай киши ушул жанагы бир тесттин ордуна тиги 3 тесттин акчасына бир тест курат. Кандай киши жанагы 3 зым тарттырган эменин ордуна бир эле зымды тарттырып коет. Мына ушулар эми кантип батырат, кандай? Мына ушулда. Ушулда тозок ушулда. Кече Улук Кочкоров келди бияка. Мурдагы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты эфирде болду. Эфирден чыккандан кийин экөөбүз сүйлөшүп туруп калдык. Ал Баткенден болот эмеспи? Анан Баткенде бийлик ушундай көргөзмө берет экен. Чек ара элдери достошсун деп иш-чараларды өткөргүлө дейт экен. Биздин балдар Өзбекстан тарапка, Тажикстан тарапка барып спорт мелдештерине өтүшөт экен. Анан ошол жактан дейт балдар өксүп келет экен. Алардын мектептери дейт заңгырап курулган спорт залдары бар, укмуш дейт. А биздикине келсе дейт чаң тозган тала, чеги да жок. Жапырайып турган мектептер дейт. Бир отургуч музейде, бир кароолдун отургучу дейт, бир мектептин тамы дейт. Бир мектептин акчасына бир мебелди алып койду дейт. Бул кандай десе, бул менимче булар азыр жазасын көрө элек, тозогун көрө элек. Көрө элек. Эми ушу тозок күтүп аткандын өзү тозок да. Эми муну жетет, менимче Кудай буйрса жетет. Жетмек турсун, ашыгы менен жетет, камалып атат уже. Эми билбейм, эми кандай болот. Азыр бул Молдоке мактанып атпайбы жанагы тиги. Да мечитибиз жетпей атты эле, дагы бир мечит бүткөн атат, ал тиги шейттердин мечити деп анан ошо баса сизден деле сурай кетеличи ушу. Анча-мынча жакшы эмес акчага курулган мечит болуп эсептелеби? Барып намаз окусак өтөбү? Мен бир аалымдан уккан сөзүм бар да. Бирөө айтып калды. Арам акчага ажыга барып келсе болобу деген. Кулагымда угулуп турат да шу вакытка чейинчи. Айтып барып келген зияратың болот деди, бирок сообу жок болот деди да. Ошол ажылык, мечит куруу, зекет. Бул курган кишиге. Кирип ичине намаз окуган кишигечи? Эми намаз окуган кишиде эме жок. Күнөө жок. Эми ал Кудайдын эмеси, пендеси. Курганыга деле Аллах субхана таала эми биз ушундай бир ниет кылышыбыз керек. Бир адам харам иш менен алек болот да. Сени үйүнө чайга чакырып калды. Барып ошонун үйүнөн тамак жесек адалбы же арамбы деген маселе келип туулат да. Ошондо шарият маселеси ушундай жол көрсөтөт. Ошол байке өзүнчө айлык алган иши да бар. Ал пара, арам ишиден башка айлык алган. Же бир огородуда же бир малы бар короосуда ошону саткан, ошо айлыгынан маңдай теринен сага тамак пиширип берди деп жакшы күмөн менен жегиле дейт да. Аллах разы болсун. Өтө кызык тема башталганда эми убактыбыз бүтүп. Ооба. Бирок эми мен айтат элем Кыргыздан айланса болот өзү негизи. Адалын тапсак болот. Андай ошондой ниет менен жей турган деле заман эмес азыр. Рахмат сенин тамагыңа дей турган эле заман. Рахмат деп эле. Бир да кассапчы калган жок дейт, даават укпаган дейт. Бардыгы бисмиллах Аллаху акбар менен союп атат деп өткөндө бирөө ушунду атат. Бешеке Билал устаз келгениңиздерге Аллах разы болсун сиздердин. Мен чындап айтсам ушу орозо менин жанагындай бир иш кыла турган каналга рахмат. Ооба. Каналдын жетекчилигине Аллах разы болсун. Ага эфир бүткөндөн кийин дуа кыласыз Бешеке отуруп мына жерде. Анан сиздерге мына ушу биздин партнерлорубуз бар. Аль-Халал деген эт азыктар бар. Алар өзүнүн эт азыктарын берди. Ратана деген шириндиктер бар. Булар берди. Мынагу адал суулар. Адал Бешеке. Өзүм тастыктап, өзүм текшерген. Ичинде жана өрүк шербет барбы? Жок, шербетти бүгүн келбей калыптыр. Шербетти жеткирип берем, буюрса.
Ажыке ооз тийгизип үй бүлө менен саарлык кыласыздар. Мынагу ушул салтты мен ар бир телевидение киргизилсе жакшы болот эле дейм да, келген конокко сүйүнүп кетет. түйүн бермей кыргыздыкы да, туурабы? Сулайман пайгамбар коктуларда койлордун эсебин билбейт экен. Сураса Сулаймандыкы дейт экен. Сулаймандан сураса билбейм, меники болсо керек. Ошо кишиге да бир алма алып барсаң сүйүнөт экен да. Ага эмне алма жетишпейби? Бул жерге келген бир конок атын айтпай эле коеюн, келип туруп жана эме бир нерсе жетпей калды. Алигин дайыңар бербейсиңерби дейт. Муну кадимкидей эле түшүнүп кабыл алдык. Келгениңерге рахмат Бейшеке. Ушундай күйлүү күчтүү жүрө бериңиз. Сиз менен биз сыймыктанабыз. Ушундай көрүшүп, сиздин сабактарыңыз дайым кулагыбызда. Ажыке, сизге Аллах ыраазы болсун. Мечитиңиз абат болсун. Рахмат. Кайрымдуулук кылган, кол ачык жигиттерден турган жамаат болсун. Рахмат. Ошо мечиттен биз да баштаганбыз намазды. Жана көптөгөн жакшылыктар ошол тараган мечит болсун. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 5-каналда Орозодо 30 күн аттуу көрсөтүүбүздө түз эфирде өзүнүн ишин аягына чыгарды. Аллах насип этсе, эртең дагы эки сонун бир адам менен жолугушканга мүмкүнчүлүк алабыз. Бүгүн түз эфирде көрбөй калгандар, YouTube'да Мыктыбек Арыстанбек деген канал бар. Ошол жерден көрсөңүздөр болот. Ой пикирлериңиздерди жазыңыздар, калтырыңыздар. Бул Орозонун бир шааны болду. Майрамыңыздар кут болсун. Салам алейкум. Dünyada.